Мектепте мугалимдер айтканда өзүбүз кызыбыз менен тандап, анан кийин ошо кызыгып катышканбыз. Элиза Турдубаева 10 класстын окуучусу. Райондук деңгээлде өткөн Манас таануу сынагында мектептин тайпасын жетектеп барып, мыкты упай топтогон. Манас таануу бул Саякбай Каралаевдин варианты тууралуу болгон. Ошол суроолор бергенде 3 илтиктен ар бирине 3төн суроо берет экен. Манастан 3-өнү, анан кийин Семетейден, Сейтектен кылып бергенде ошолго жооп бергенбиз. Ушул эле мектептин 6 класстын окуучулары Ширин менен Омардагы окуунун алдыңкылары. Алар буга чейин 2 жыл үй шартында негизделген мектепте окуп келгендигин айтат. Ага салыштырмалуу жаңы бүткөн билим уясы жомоктогудай деп суктанышат. Парталар бар болчу, полдорду краскалап ушундай эле болчу. Мектеп сыяктуу кылышканда, эжекелерге рахмат, ошо колдору менен кылышканда. Андан кийин бизде эң эле чоң рахмат айтабыз Садыр Жапаров Нуркожоевичке. Биздин кыялыбыздагы мектепти салып берди Садыр Жапаров. Авариялык абалда болчу, биз кыйналып, коркуу сезим менен окуганбыз. Биз өтө сүйүнүчтөбүз. Эми ушул мектепте биз тартиптүү болуп, жакшы окуганга аракет кылабыз. Мына ушундай дилгир балдар окуп жаткан бул мектептин курулушу жалпы айылдын кубанычына арзыды. Анткени айылдагы эски мектеп 1960-жылы ашар жолу менен курулуп, авариялык абалга келген. 2014-жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги окууга жараксыз деп чечим чыгарган. Ага карабай аргасыз окуу уланып келген. Мектеп жамааты гана эмес, Эңириде ата-энелердин тынчын алган жагдай 2 жыл мурун гана колдоо тап, республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп жумуш башталган. Биз 20 жылга чейин бул жаңы мектепти күткөнбүз. Ошо тилегибиз ишке ашып, ошол титулга кирдик. 2021-жылы ушу ноябрда мектебибиз башталып, дээрлик 2022-жылы иш кызуу башталып, 1 жылда ушул жаңы мектебибиз курулуп отурат. Толук аймак болсок дагы ушундай заманбап иштеринде бар жок бар. Биздин балдар Экаташ мектепти көрө эле биринчи өтө сүйүнүчтө, кубанычта киришти. Алар эмес, биз ата-энелер биринчи кубанычта кирдик. Жаңы билим уясы 150 орунга ылайыкташкан. Жалпы сметалык баасы 71 миллион сом. Мында спорттук зал, ашкана, ички жана сыртка жаткана, ысык жана ичүүчү суу тутуму камтылып, бардык шарт бар. Заманбап мектеп жаңы окуу жылында пайдаланууга берилип, сабактар толук кандуу уланууда. Бүгүнкү күндө мектеп толугу менен бүттү деп айтууга негиз жок. Анткени өзүңдөр көрүп аткандай, мектептин айлана чөйрөсү бүгүнкү күндө иретке келтирилип атат. Буга эмне негиз болду? Мектепти эрте ачууга, анткени мына ушул мурдагы мектеп авариялык абалда болгон үчүн бул ал жердеги окуучуларды башка бир үйгө барып ижара акысын төлөп окутуу зарылдыгы туулган болчу. Бирок мектептин иши бүткөндүктөн айыл тургундарынын сураныч өтүнүчтөрү менен 1-сентябрда мектеп өз кучагын ачып окуучуларды кабыл алды. Бирок толук ремонттоо иштери октябрь айынын соңуна чейин белгиленген. Гүлзина Мөндөева, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.